ошол жерде тамакты ичип жеп, дагы дасторкондогулардын бардыгын шыпырып, талап тоной турган адатты чыгардык. Эми бул салт эмес да. Чындыгында эле маркум чыккан үйдө катар-катар мал союлуп, тойдогудай дасторкон жазылып, аза күтүп жаткан үйгө келгендер тамак ичип, баштыктарын көтөргөн кадимки эле көрүнүшкө айланды. Манас районунун имам хатиби Миржалал Ажи Дадабаев адамдардын бул кадамын маданиятсыздык деп эсептейт. Биздин салтыбыз деп туруп, ар бирин эле салт кыла бере тургандай, бул жапайычылык да. Биздин ата энелерибиз илгери мындай нерсени жасаган эмес. Biz bugün emi oşol urpaktın bala çakası açkalıkta kalganda üydün için bарын talap tonoy başladık. Bul uyat nerse, bul jirkeniştün nerse, bul madaniyatsızlık. Eldin arasında oturgan jeriңерде aytıp, elge düşündürüңүздөр. Ölük çıkkan jerde dastorkondan alıp, үйгө alıp barуу деген bul туура эмес. Ошону кантип бала чакаңарга небере чебереңерге жегиз отасыңар, мен акылым жетпейт да. Бирөөнүн рухсаты жок, ölük çıkkan жерде. Ала турган жер бар, албай турган жер бар. Ал эми Манас районунун акими Досманбет Жээнбеков үй бүлөлүк маараке салтанаттарда маркумду акыркы сапарга узатуудагы ашыкча чыгымдарды кыскартууга багытталган президенттин жарлыгын аткаруу максатында райондун ар бир айылында эл менен жолугушуп, мыйзамды аткарууга милдеттүү экендигин түшүндүрүп берген. Жарлык чыккан мезгилден баштап райондо 7 адам каза болуп, тиешелүү түшүндүрүү иштеринен кийин мал союлган эмес. Негизги роль ойногон аял кишилер şu çeçe turgan silerle kaldыңар, siler koldoп берсиңер бүгүн районун ичинде кыйла тартипке келип калабыз, урматтуулар. Ошон үчүн силерге кайрылып атабыз, силер аркылуу элге жетсин деп атабыз. Ашыкча чыгымдар көп деп атабыз. Анда каада салт кандай болот деп атат. Каада салт калат. Каада салтсыз кыргыз эл жашаган эмес. Бирок ошо каада салттын ичинде чыгымды талап кыла турган каада салт жөнүндө сөз болуп атат. Ошол каада салттарды кыскартайлы. Ашыкча жаңы чыгып аткан каада салттар болуп атат. Ошолорду кыскартайлы. Бул жыйынга негизинен энелер чакырылган. Анткени мал союудан башка салт санаалардын шаанисин мына ушул айымдар тизгиндеши керек. Район имамы жумалыктар кыркылыгы, ал эле эмес акыркы мезгилде 20 күндүк дегенде өткөрүлүп баштагандыгын, мунун баары салтта да шариятта да жок экендигин айтып, токтотууну билдирди. Буга кеткен каражаттарды башка муктаждык иштерине жумшоо пайдалуураак экендигин белгиледи. Жөн эле маталарды шарт деп жыртып жүрүп, бүгүнкү күндө курак кылган эч ким жок. Ал маталар ар бир жерде жата бергенден көрө, андан көрө бир мындай бир дурусураак иш кылганга аракет кылайлы. Мына азыр баягы 15-жылдан бери кабыл алган чечимибизде мүрдөлөрдүн башында платочка таратмай жок дедик эле. Районубузда бир 10 чакты айылда бүгүн бар да, ошол токтобой келатат да. Бир андан башка бир 12-13 айылда токтоп калды бул платочка бермей да. Платочка эркектерге да таратабыз. Тиги платочканы кармаганга мүмкүн эмес, айымдар, билесиздер да аны колдонушка мүмкүн эмес. Ошол Кытайдын платочкасын алып барып алып, канча акчага сатып алып, мүрдөдө эркектерге таратабыз. Эмне кереги бар ошо? Эмне сообу бар? Анын эч кандай сообу жок. Кыргыз элинин үрп-адаттары ата-бабадан бери келе жаткан салт. Ошончо да калк үнөмдүү жашоого үйрөнүшү керек. Шариятта да ашыкча чыгымдарга жол берген жагдайларга тыюу салынган. Маркумду акыркы сапарга узатууда мал союлбашы керек. Айрым жарандар кыргыздын салтын ашылтап, кошумча кийит, челпек таратуу, түштөндүрүү, себет даярдоо жана дагы башка адаттан тыш салттарды да жоюу керек деген сунуштар болду. Челпек деген нерсе бар да, көп нерсе айтылып кетип кошумчалап коет. Эми канча майды кетирип 200-300 жазайбыз, келин болуп жасап жүрдүк да биз деле. Эми аны эч ким деле жебейт, ос кесир кылбайлы, балдар жеде жебейт, акырын таштап коебуз. Анан бир уч, бир 2-4 конфет менен печенье салабыз. Анда сорттоп карап коёдун эмет. Аны деле бала чака жебей калды азыр, тандап жеп калышты. Анан ошо мата кирем дегендер деле ашыкча ысырап көрчүлүк бу да, ушуну да токтотолу. Куда сөөк келгенде бир түштөндүрүү деген нерсени таптык да. Эң жаман нерсе 5-6-дан келет, аны жесек бир калп айтпастан бир 2 пакеттен алып чыгышат. Жыйынга катышкандар арасында өзгөчө улуу муундагы энелер каршы пикирлерин билдиргендер да болду. Бирок бул талап колунда барына же жогуна карабай, баарына бирдей тиешелүү. Аткарбагандар мыйзам чегинде жооп берет. Шариятта да ысырапкерчиликке, текеберленүүгө, мактануу үчүн болгон амалдарга сооп жазылбайт жана тыюу салынган. Манас районунда өткөн жыйында мына ушулардын баары ага катышып олтурган аялзатына жеткиликтүү түшүндүрүлүп, бир пикирге келишти.
Рахат Бейшалиева, Кайнар Урмонов, Эркинай Жумабекова, Манас району.